Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз кыямат күнүнүн оор абалдары тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ошондон Сирот көпүрөсүндөгү абал тууралуу сүйлөшүп атабыз. Ал жерде дагы өтө бир оор түйшүктүү абал болот экен. Момундардын көпчүлүк бөлүгү ал жерден дозокко кулап түшүшөт экен. Дозокко кулап түшүүнүн эң чоң бир себеби бул жасаган күнөөлөр болот экен. Күнөөлөр ошол жерден аларга тоскоолдук кылып, дозокко түшүп кетүүсүнө себепкер болот экен. Ал эми Аллах Таала жанын пайгамбары кээ бир күнөөлөрдү бизге баяндап бекемдеп өткөн. Бул чоң күнөөлөрдү кыла турган болсоңор, эртең дозокко түшүп каласыңар. Бул күнөөлөрдү аткара турган болсоңор, дозок адамдардын сыпаттарынан деп белгилеп өткөн. Ким ошол күнөөлөрдү аткара турган болсо, ошол күнөөлөрүнө тооба кылбай жан берген болсо, эртең ошол күнөөлөрүнүн азабын мына ошол Сирот көпүрөсүндө дозокто тартып калат. Аллах сактасын, ага чейин эле кабырда бул дүйнөдө лаззаттанып, рахат алып жасаган күнөөлөрүнүн азабын тартып калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул күнөөлөрдү билип, андан сактанышыбыз керек. Андан алыс болушубуз керек. Күнөөлөрдү билгенден максат бизде адан сактануу, аны таштоо, андан тооба кылыштык. Жөн эле билип кой эмес, ушундай күнөө бар экен, ушундай азаптарга душар болот экен деп эле билип өтүп кетиш эмес. Ага амал кылыштык, андан сактануу, андан этият болуштук. Аллах Тааладан көпкө дуа кылып сурашык. Аллах, мени ушул күнөөдөн сакта, ушудан мени алыс кылгының. Мага тооба кыл, насип кыл деп ушинтип суранып, амал кылууга тырышуу, аракет кылыштык. Агерде биз күнөөлөрдү билип туруп деле жасай бере турган болсок, билбей туруп жасаганга караганда оорураак күнөө болуп калат. Мына ошол күнөөлөрдүн катарында бүгүн ала турган бул 9-чу күнөөгө келип биз табарружун ниса дейт. Аялдардын чечинип кетүүсү, жылаңачтанып кетүүсү. Шарият белгилеп берген хиджабты кийбештиги, өздөрүнүн сулуулугун, өздөрүнүн уяттуу жерлерин бөтөн эркектерден, өзгө эркектерден сактабаштыгы бул да шариятыбызда чоң күнөө болуп эсептелинет. Биздин шариятыбыз аялдарды үйдө отуруусын буйруйт. Анын күйөөсү ошол аялды багыш керек, көчөгө чыгарбастан. Ошо кандай муктаждык болгон болсо, кандай зарылдыктар болгон болсо, ошол менен камдап туруш керек. Бир гана көчөгө чыгууга зарыл боло турган болсо гана чыкса болот. Бирок ал чыккан кезде шариятыбыз кээ бир эрежелерди коюп койгон, ошонун негизинде чыгыш керек. Ошону сактап анан көчөгө чыгыш керек. Болбосо үйдө отуруп буларга парыз. Эми көчөгө чыгуу эрежелеринен, белгилеп койгон эрежелеринен бири бул хиджаб кийип чыгыштыгы. Өзүнүн аврат жерлерин тосуп чыгыштыгы. Шарият бул жериң уяттуу болот, бөтөн эркектерге көргөзбө деп белгилеп койгон, өзүнүн уяттуу жерлерин жабып тосуп чыгыштыгы бул шариятыбызда парыз. Муну бизде хиджаб деп атап жүрөбүз. Хиджаб деген бул ошол тосунуп, бекинип чыгыштыгы. Шарият белгилеген аялдын хиджабы бул анын аврат жерин көргөзбөй туруш керек. Анын жүзүнөн, колунан, бутунан башка жерин бар жоон тосуш керек. Анын мүчөлөрүн да билдирбей туруш керек. Ошол кийген хиджабы калың болуш керек биринчиден. Экинчиден кенен болуш керек. Жана кыска болбош керек. Мына ушундай хиджабты кийип, анан көчөгө чыкканы уруксат берет. Шариятыбыз өзүнүн зарылдык жумуштарын бүтүрүп алыш үчүн. Аны бүтүргөндөн кийин кайра эле үйгө кайтыш керек. Эми мына ошол көчөгө чыккан кезде ушул шарият буйруган хиджабты кийбестен көчөгө чыгыштыгы, өзүнүн сулуулугун, өзүнүн уяттуу жерлерин башка эркектерге көргөзүп чыгыштыгы бул шариятыбызда чоң күнөө болуп эсептелинет. Биринчи эле бул Аллах Тааланын буйругуна каршы чыгуу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде төмөндөчө буйройт: "Ва корна фи буютихинна", аялдарга айткан, алар үйлөрүндө отурушсун. "Вала табарружна табарруж жахилиятул ула", алар көчөгө мурунку жахилият орундай ачылып чачылып чыкпасын дейт. Эгер чыга турган болса дейт. Жана бир башка аяттарда "Ва юднина алейхинна мин жалабибихинна", алар үстүлөрүнө жабынчыктарын жабышсын дейт. Башка бир аятта Аллах Таала "Вала юбдина зинатахунна илля ма захара минха", алар көчөгө чыккан кезде өздөрүнүн уяттуу жерлерин, өзүнүн зинаттарын, сулуулуктарын бөтөн эркектерге көргөзбөсүн. Бир гана алар сактанууга мүмкүнчүлүк болбогон нерсесин гана көргөзсө уруксат дейт. Буну алымдар ошол өзүнүн кийимдерин, сырткы кийимдерин
көрсө уруксат деп белгилеп өткөн. Демек, биринчи эмне экен? Хиджаб кийбей өзүнүн аврат жерин көргөзүп чыгыштык, өзүнүн сулуулугун, өзүнүн уяттуу жерлерин башка эркектерге көргөзүштүк, өзгө эркектерге көргөзүү, аларга ачынып чыгыштык. Аллах Тааланын жана пайгамбардын буйругуна каршы чыккан күнөө экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу уммати ядхулунал жанна илля ман аба." Менин үммөтүмдүн баары бейишке кирет дейт. Бир гана баш тарткандардан башкасы дейт. Колу я Расулаллах, мен я аба. Сахабалар айтышты: "Я Расулаллах, ким бейишке кирүүдөн баш тартат?" дегенде, пайгамбарыбыз: "Мен атаани дахалал жанна." Ким мен буйруган буйрукка моюн сунап турган болсо, ал адам бейишке кирди дейт. "Оман асани факад аба." Ким мага күнөөкөр боло турган болсо, мен буйруган буйрукты аткарбай турган болсо, анда бул адам мага күнөөкөр болуп, ошол адам бейишке кирүүдөн баш тартты дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, хиджаб эң биринчи эле бул Аллах Тааланын буйругу экен. Пайгамбардын буйругу экен. Сиз аны кийип аткан кезде эмнеге кийишим керек дебестен, Аллахтын буйругу экен, пайгамбардын буйругу экен деп кийишиңиз керек. Ниетиңиз ушул жакта болуш керек, биринчи кие турган нерсеңиз. Өзүмдүн сулуулугум, өзүмдүн уяттуу жеримди Аллах Таала буйругандай, пайгамбар көргөзгөндөй мен сактайм дагы, эртең кыямат күнүндө дозоктон кутулуп, бейишке кирип алуу үчүн мен кийип жүрөм деп биринчи ниет ушундай болуш керек. Экинчиси бул хиджаб кийбештик чоң күнөөлөрдүн катарында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга кош эсептеген. Пайгамбарыбызга баят берген аялдар келген кезде пайгамбарыбыз аларга төмөндөгүчө айткан: "Мага баят бергиле" деген. Алла тушрикна биллахи шайян. Аллах Таалага шерик кошпоштукка биринчи. Эң чоң күнөө Аллах Таалага шерик кошуу. Экинчиси вала тасрик, урулук кылбаштыкка, вала тазни, зына кылбаштыкка, вала тактули, вала даки. Балаңды жакырчылыктан, ачкалыктан коркуп өлтүрбөштүккө, курсактагы балаңды аборт кылбаштыкка, жана алдыңардан дагы аркаңардан дагы эч кандай бир жалаан нерсени алып келбештикке дейт. Вала тахуни, жана кошпостукка. Вала табарружи табарруж жахлият ула, жана ушуну көчөгө чыга турган болсоңор, жахлият дорундагыдай чачылып чыкпаштыкка дейт. Жылаңачтанып, уяттуу жериңди башкаларга көргөзүп чыкпаштыкка. Мага баят бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнө баят берген келген аялдарга ушундай баят алган. Карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде өтө оор күнөөлөргө салыштырды бул нерсени. Биринчи ширикке, урулукка, зынага, адам өлтүрүүгө, кошок кошконго ушундай оор күнөөлөрдүн катарында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эсептеп атат. Демек, бул чоң күнөөлөрдүн катарында биз мындан сактанышыбыз керек. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дагы бир хадисинде айткан, бул табаруч, жылаңачтан көчөгө чыгыштык, өзүнүн сулуулугун башкаларга көргөзүп, уяттуу жерин башкаларга көргөзүп чыгыштык, бул дозок ээлеринин бир сыпаты деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Синфани мин ахлин нар." Эки түрдөгү адам бар, ал экөө дозок ээлеринен дейт. "Валам арахума" дейт. Мен аларды азыр көрө элекмин, жакында ушул адамдар чыгат дейт. Биринчиси qawmun ma'ahum siyatun kaznabul baqar yadribuna biha an-nas. Ушундай коомдор чыгат, алардын колунда уйлардын куйругунда камчысы болот, ошол камчы менен адамдарга зулум берип урушат дейт. Экинчи түрдөгү адамдар нисаун касиятун арият. Ушундай аялдар бар, кийим кийишкен, бирок кийим кийбеген сыяктуу дейт. Бул деген кийим кийген, же болсо кыска кийимдерди кийген, өзүнүн тизесин көргөзгөн, киндигин көргөзгөн, да башка аврат жерин көргөзгөн, же болбосо кийим кийген өтө жука кийген, өзүнүн мүчөлөрүнүн баарын көргөзүп турат, билдирип турат. Же кийим кийген өтө тар кийип алган, мүчөлөрүнүн баары билинип турат сырттан. Ушуну айтып атат: "Нисаун касиятун арият." Кийинген бирок кийинбегендей, кийинген бирок шарият көргөзгөндөй кийинбеген. Же болбосо кээ бир жерин тосуп, кээ бир жерин көргөзүп койгон. Баары кийим кийген, бирок башында жолугу жок, чачы көрүнүп жүрөт. Башына жолук салган, же моюндарын жапкан эмес. Ошол кийимдерди кийип, өзүнүн уяттуу жерлерин, сулуулуктарын башка бирөө көргөзгөн дейт. Кийими бар, кийими жок аялдар дейт. Биринчи ушул дозок ээлеринин сыпаты дейт. Дагы айтат: "Мумилатун маилатун." Эки жака термелип батышат дейт. Баскан кезде башка эркектер өзүнө тартып, өздөрүнүн чачтары эки жака кыймылдап басышат дейт. "Урусахунна камсали асминатул бухт маилатун." Алардын баштарында төнүн өркөчүнө окшогон чачтары болот дейт. Дөмпөк болуп калган ушу чачтарын үстүлөрүнөн байлап алып, эки жака ушундай төнүн өргөчүнө окшоп, эки жака ооп турат дейт. Ушулар ла ядхулунал жанна. Булар бейишке киришпейт. Вала яжида рихаха дейт. Бейиштин жытына жытташпайт.
Ал эми бейиштин жыты ушундай паланча жылдык жолдон келип турат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Муслим чыгарган хадисте бул көчөгө чыккан кезде хиджаб кийбей чыгыштык бул тозак ээлеринин сыпатынан, булар бейишке киришпейт, бейиштин жытына жыттабайт деп мына ушундай оор хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге жеткирген. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз мындан алыс болушубуз керек, мындан сактанышыбыз керек. Көчөгө чыга турган болсок, аялдарыбыз өзүнүн аврат жерлерибизди жабып, өзү шарият буйруган хиджабтарды кийип, анан көчөгө чыгыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте өтө оор хадис айткан. Булар мал'уна деген, Аллах Тааланын каргышында калган аялдар деген. Эгер буларды көрө турган болсоңор, сен налат айткыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде бизге белгилеп өткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушундай кыяматка жакын ушундай аялдар чыгат, касиятун ариятун, алар кийими бар, бирок кийими жок сыяктуу, ала руусихим касминатул бухтил ижаф, алардын чачтары ошол төөлөрдүн өркөчүнө окшогон дейт. Иланухунна, аларды көрсөң аларга налат айткыла, фаиннахунна малунатун, албетте алар Аллах Тааланын налатына калгандар дейт. Булар кимдер дегенде, жана биз айткан, кимди дейт? Касиятун ариятун, кийими бар, бирок кийими жок сыяктуу. Көчөгө чыккан болсо кийим кийишкен, бирок авраты көрүнүп турат. Же толук кийишкен эмес. Толук хиджаб кийген эмес. Үстүнө хиджаб кийген, бирок ылды жана шим кийип алган. Ушул сыяктуу аялдар Аллах Тааланын налатында калган. Эгер көргөн болсоңор, аларга налат айткыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай оор хадисин бизге жеткирет. Бул көчөгө чыккан кезде хиджаб кийбештик өтө оор күнөөлөрдүн катарында. Биз мындан сактанышыбыз керек, андан алыс болушубуз керек. Өзүбүздө хиджаб кийишибиз керек, жана өзүбүздүн кыздарыбызга дагы буну үйрөтүшүбүз керек. Албетте бул хиджаб кийүү аялдар үчүн Аллах Тааланын бир сыноосу. Бул дүйнөдө ушул сыноодон өтө турган болсо, кыямат күнүнө барган кезде Аллах Таала өзүнүн өтө бир улуу сыйлыктары менен сыйлайт. Эми андан кийинки дагы бир оор күнөөлөргө токтолуп өтө турган болсок, бул адамдарды жакшылыкка буйруп туруп, өзү аткарбаштыгы. Адамдарды күнөө иштен тыйып туруп, өзү ошол күнөө ишти кылыштык, бул дагы оор күнөөлөрдүн катарында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат күнүнө мына ушундай бир кишини алып келет дейт. Ал дозокко ташталат. Дозокто ичегелери чубалып жүрөт дейт. Кандай эле тегирменди айланган эшекке окшоп, ичегелерини айланып ушун дозокто айланып турат дейт. Аны көргөн дозок ээлери ага келип айтышат. Айю фуланун машанука, паланча сага эмне болду? Кунта та'муруна бил ма'руф ва танхана анил мункар. Сен тиги дүйнөдө бизди жакшылыкка буйруп, жамандан кайтарат элең го. Эмнеге мындай катуу азапка түшүп калдың дейт. Ошондо айтат, кунта амурукум бил ма'руф ва ла атихи. Мен силерди жакшылыкка буйрут элем, бирок өзүм кылбайт элем дейт. Ва нахакум анил мункар ва атихи. Мен силерди күнөө иштен кайтарат элем, бирок өзүм ошону жасап коет элем дейт. Мына ушул себептен бүгүн дозокто мына ушундай катуу азапка душар болуп атам дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пенде өзүнүн билген илимине амал кылыш керек. Уккан маселелерине амал кылыш керек. Агерде амал кылбай турган болсо, эртең дозок азабына ушундай душар болуп калат. Бул жерде карасаңыз, биринчи адам, азаптап жаткан адам өзү билет эле, адамдарга айтат эле, бирок амал кылбайт эле. Өзү билет эле жаман күнөө иштерди, адамдарды кайтарат эле, бирок өзү кылат эле. Мына ушунун жазасы. Экинчи келген адамдардын караң. Мына ошол адамдардын мавизаны угат эле алар. Ошолордун маселесин угат эле, бирок амал кылбайт эле. Келип сурады, сен биз жакшылыкка буйрут эле, жамандан кайтарат эле, неге душар болуп калдың деп атат. Демек, бул адамдар ошонун мавизасын угушат эле, бирок алар дагы амал кылбайт эле. Урматтуу мусулман бир тууганым, кыямат күнүндө бизге нажат берүүчү нерсе бул илим үйрөнүп, илимге амал кылыштыгыбыз. Жөлө маселе үйрөнүп кете бериштигибиз эртең кыямат күнүндө биздин зыяныбызга далил болуп калыштыгы мүмкүн. Ошондон биз угайлы, көпкө угайлы, жана ошон биргеликте дагы ошого амал кылайлы, жана башкага да ошону жеткирели. Албетте жеткириштик бул өзүнчө бир милдет. Амал кылыштык өзүнчө бир милдет. Экөөнтесин кыла бериш керек. Мен өзүм амал кылбай атам деп туруп жеткирбей коюштук өзүнчө бир күнөө болуп калат. Ал эми аны жеткирбей туруп амал кылбай коюштуңуз, бул экинчи күнөө. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз көп маселе угайлы, жана ошон биргеликте эле амал кылганы аракет кылайлы. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.